Бул орысча айтканда финансовое рабство деп коет. Бул ушу кулдукта, финансылык кулдук болуп калат экен да. Уш башкага иштеп бере берет. Анан кийин байлап коет, күн сайын тапканын берет, ушуну менен өтүп кетет. Күндүзү ушул карыз жаман экен да. Түндөсү уйку жок, күндүзү кыйналат. Ошо менен бүтүп калса жакшы го, үйлөрүн алдырып берет, машиналарын алдырып берет. Мынакей секирип үргөндөр болуп атат, өзүнүн жанын кыйгандар болуп атат, сууга уруткандар болуп атат. Бул жөндөн Алла Таала марам кылбайт да. Ошондуктан bundan сактанышыбыз керек баарыбыз. Телефондон берилген талак түшөбү? Кайра жашайын деп жатса, нике жаңыртса болобу? Жолу кандай? Бир нече жолу. Бир нече жолу кандай ал? Телефондон талак түшөт. Бул однозначно. Албетте 1-2 болсо кайра жаңыртса болот. Эгерде 3 болуп калса, анда болбойт. Күйөөм экөөбүз урушуп кетип, ал мас абалында болчу. Мастыгы менен талак берген эле. 3 жолу талак деп айткан. Эле талак түшөбү? Өзү мен мастыгым менен айтып алдым деп жатат. Ошону чечип берип коесузбу? Алла разы болсун. Талакты сукран вакый деп бизде китептерде келет. Мастын талагы түшөт өзү. Мастын талагы түшөт. Бирок азыр мынакей талак деп айткан экен, сиздер мындай кылгыла, муфтиятта 15-кабинетке фатва бөлүмүнө баргыла, 3 талак маселеси боюнча ошолорго күйөөңөр экөөңөр барып, анан ошол жерде карагыла да. Аллахым суроо, эгерде аял заты күйөөсү жок, хижаб кийет, намаз окуйт, бирок негедир эле менин күйөөмө түн ичинде алсырап жатканын айтып SMS жазат, дем салып койсун сурап. Бул иш туурабы же кандай? Биз билмексин болуп коебуз, болуп жүрөбүз. Аллахым Алладан сабыр сурап. Бул иш туурабы? Өзүнүн жолдошу жок болсо, бирөөнүн күйөөсүнө ошентип түн ичинде SMS жаза берсе болобу? Бул боюнча мен кандай кылышым керек? Унчукпай эле жүрө беришим керекпи? Жок, бул туура эмес. Бул эми арам нерсе да. Сиз бир жакшы дуа кылыңыз, ана жакшы эскертиш керек. Силер Алла Таала наразы болгон, дозокко алып бара турган ишти кылбаңыз деп. Ал өзү күйөөңүз дагы катараак мамиле кылып коюш керек. Өзү бардыгын сыйлаган урмат өзүнүн жайы менен, намахрам аялдар менен келгенде олуттуу мамиле кылып коюш керек турган. Бул туура эмес бул. Башка бирөөнүн үй бүлөсүн бузганга, башка үй бүлөнүн бу талкалаганга себепчи болуп калат. Мындай кылбаш керек. Даават аялдарга парызбы? Дааватка чыкпай койсо болобу? Эми мындай, эгерде дааватка оңолуу үчүн чыксаңыз, бул фарзы айын. Башка бирөөнү оңдойн деп чыксаңыз, фарзы кифая. Эгерде калиманы үйрөнөм, намазды үйрөнөм, зикирди үйрөнөм, жакшы адеп ахлакты үйрөнөм, ихласты үйрөнөм, Куран окуганды үйрөнөм, ошо үйрөнүү үчүн, оңолуу үчүн болсо, анда ар бир адамга фарзы айын болот, өзүнүн шарт талаптарына жараша. Эгерде жок, өзүңүз оңолгон, билген болуп, кой, мен да жөн отура бербейин дагы, башкаларга үйрөтөйүнчү десе, анда фарзы кифая. Менин суроом, 3 күн болгондо, мен 3 күн болгондо чоң апам баккан, мени 3 күн, ошол 3 күн төрөлгөндөн кийин чоң апам баккан. Атам менен апам экөө ажырашып кетишкен. Атам көп арак ичкени байланыштуу. Ушул арактын азабынан канчалык үй бүлө бузулуп, канчалык балдар жетим калып жатат. Атам чоң апам экөөбүзгө көрбөгөндү көргөздү. Мойнубузга бычак такаган күндөрү болду. Ошол кезде мен 5 же 6 жашта элем. Азыр эми 30га чыгып калдым. Аллахыма шүгүр, балдарым маңдайымда. Жолдошум ичпейт, намаз окуйт. Азыркы күнгө чейин тынчтык бербейт. Бак мени дейт. Жашы 50ге чыгып калды. Эми күйөөмө чейин асылат. Каргайт. Каргыш тиеби деп корком. Атама зулумдук кылганым жок. Бир гана арам ичпеңиз деп айтканым болбосо. Ушундай учурда каргыш тиеби же тийбейби? Бирок ушул нерсени баарына атам эмес, арак кылып жатат деп ойлойм. Дуа кылып коюңузчу. Бир да мусулман арак ичпей, үй бүлөсү менен ынтымакта жашасынчы деп. Машаалла. Баары караңыз,
кандай ата энеси атасына боорукер, дагы эле атамдан күнөө жок, арактан деп. Бул эми пайгамбарыбыз айтканда, бул бардык жамандыктын ачкычы деген аракчы. Ушуга алып келди. Албетте, бирок азыр мына сиздин сурооңузга анын каргышы тийбейт. Эч кандай коркпоңуз. Миллион жолу каргаса дагы силерге тийбейт. Сиз мойнуңуздагы милдетиңизди аталык деп, мындай атам деп аракет кылып атасыз, жакшылыкка чакырып, колуңуздан келген жардам берип койгула, жакшы сөз менен кайтарып койгула. Бирок мени баккын, тегинткин дегенге ал акысы деле жок. Эми колуңуздан келген жардамыңызды берип койсоңуз, иншалла болот. Эми өзүңүз да дуа кылыңыз, биз да дуа кылайлы. Бардык үммөттү Алла Таалам ушул жаман аты өчкөр арактан узак кылсын, арактан сактасын. Эркектерге мына алтындан башка, күмүш шакек болсун, бриллиант болсун, баалуу таштардан болсун шакектер болот. Аялдар болсо алтын деле, башкасы деле боло берет. Нике, калың, сеп, махр, сүт акы дегеле дин боюнча мусулман кандай жол менен үйлөнгөнгө туура жакшы болот. Алла разы болсун, рахмат. Эми мусулман адам баш кошкондо ак нике менен баш кошот да. Арам жол менен баш кошпойт. Бул Алланы наразы кылат, буну зына деп коет. Буга каргыш айтылган. Буда ар кандай жаман оорулар болот, келишпестиктер болот, ахирет бузулат. Ошон үчүн кайчан биз кыздарыбыз бойго жетсе, уулдарыбыз бойго жетсе, ата эненин милдети болот. Ошо баланы үйлөп, кызы турмушка берип коюпчу. Албетте никеде тургандар ата эненин ыраазычылыгы менен, ак батасы менен баш кошойлу. Жөнөкөй арам жол менен напсынын аркасынан кууп кетпейли. Калың бул махр деп коет биздеги. Кээ бирлер мисалы ар кандай аттар менен айтылат, калыңды бизде көбүнчө махр деп айтылат. Бул кыздын акысы болот. Бул эненин ак сүтү, атанын кызматы эмес. Ар бир мисалы даже ажырашып кеттиби? Бир талак берди, ажырашып кетти. Кайрадан нике болду. Кайрадан калың бериш керек болот. Калыңдын эң азы 10 дирхам, бүгүнкү күндө бир 2000-2,5 миң сомдон андан жогору болот. Жогоркусу эми анын эсеби жок. Канча дагы келишкен болсо ошого бере берет да. Калың. А сеп болсо ошо кыз бала алып келе турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы берген өзүнүн кызына, бирок бул милдеттүү эмес, аз, көп деп, бирок сеп кыздын акысы. Кыз эгерде өлүп калса, же болбосо ажырашып кетсе, ошо сеп калып калбайт, бардыгы келет. Махр, калың бул да кыздын акысы. Кыз алып туруп ата энесине берип коюп, кайра күйөөсүнө берип, өзү иштетип, өзүнүкү ал. Албетте эми тойлордун бардыгында жөнөкөй кылганга аракет кылыш керек. Негизи эки жаштын бактылуулугу такыбалыкта. Bir жакшы адеп, ахлак, дин менен жашаганда. Суроо, намазга туруп дуага келгенде ыйлап баштайм. Басыла албайм. Ушул жөнүндө айтып коюңузчу. Ыйлаган жакшы бул. Пайгамбарыбыз айткан, ыйлап окугула. Ыйлай албасаңар, ыйлаганды сүрөтүн да курла дейт. Албетте, мына дүйнө үчүн ыйлабайлы да. Дүйнө үчүн ыйласа, анда намаз бузулуп калат. Ошон үчүн биздин ыйлаганыбыз ахиретибиз үчүн, ахиреттен коркуп ыйлайлы. Бул жакшы ыйлаган адамдын жүрөгүн жумшартат. Намаз үйрөнүү боюнча ар бир китептеринде ар башкача жазылган. Мисалы даарат алуу боюнча бир китепте бисмилла менен башталып жүрөт. Бир китепте Аллахымдын ыраазычылыгы үчүн деп жүрөт. Бул кандай? Эчтеке эмес. Бул ниетте өзү бисмилла даарат алганда, даарат алганда деп атасызбы? Же так, не деди бул? Даарат алуу боюнча. Бисмилла дааратта сүннөт да, сүннөт. Алланын ыраазычылыгы үчүн ниет кылып коебуз. Кандай бардык жакшы иштерди биз Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ошон үчүн мүмкүн ал биринчисин унутуп калып, экинчисин жазгандыр. Бул жерде эч кандай карама-каршылык жок. Экөөнү тең айта берсеңиз болот. Бисмилла, мен Алланын ыраазычылыгы үчүн мынакей даарат алып атам депчи. Аялдар жамаат менен окуса болобу? Жок, аялдар жамаат менен окуса болбойт. Бизде макруу болуп калат. Аялдар ошо жалгыз окуйт, же болбосо эркекке уюп окуйт. Аял киши намазды азандан кийин окуйбу же азанга чейин? Жок, баарына аялбы, эркекпи азандан кийин. Өзү негизи азан айтуу сүннөт болот, андан кийин анан окуш керек. Суроом бар эле. Ботекс сайдырган күнөө эмеспи? Бырышка каршы уколдор дейт. Буну мен билбейт экенмин, кандай ботекс деген укол бар экен. Адамдын бырышын жая турган окшойт, мен түшүнүшүмчө. Бул кандай болбосун, адамдын ден соолугуна пайдалуу нерсени биз иштетсек болот тугандар. Эгерде пайдасы болсо, иштетсе болот. Мен 5 убакыт намаз окуйм.
Бирок кесибим боюнча музыкант болуп иштейм. Концерт уюштуруп, ырдатып, бийлетип, ушул жумуштан алган айлыгым арам болбойбу? Которгум келет, бирок айылда тургандыктан башка ылайыктуу жумуш жок. Кандай кеңеш бересиз? Башка жумуш табыңыз таксыр. Бул эми бийлеп, ырдап, музыканттык менен акча тапкан жакшы эмес. Башка жумуш тапканга аракет кылыңыз. Намазга кирип баштай албай атам, кантип баштасам болот, аябай ниет кылам дейт. Кудай кааласа эч кандай кыйын эмес. Эрк керек, өлүмдү эстеш керек. Намаздын кандай пайдалары бар? Ошону китебинде окуңуз. Же болбосо баяндар болсо ошону угуңуз. Албетте дуа кылыңыз, чын жүрөктөн эле кыргызча эле Алладан сураңыз. Я Алла, мен сага ошону ибадат кылайын деп атат элем, мага жардам бер депчи. Намаз китептери азыр алхамдулилля көп, баары доступный да. Ошону алып окуп, анан албетте башкаларга айта бериңиз. Намаз окугула, бактылуу болосуңар, кабырыңар нурлуу болот, бейиштин ачкычы колуңарда болот. Алла таалам жүрөгүңөргө тынчтык берет деп башкаларга даават бере бериңиз, өзүңүздө кызыгуу пайда болот, Кудай кааласа.